азыр мага Франциядан мен тааныбаган эле бир адам телефон менен чалып байланышты. Мен телефонумду ошол жакта бирөөлөр аркылуу алып, ал адам Францияда жанагы православный чиркөөдө иштейт экен. Мындайча айтканда, ошо чиркөө кызматкери экен. Аты Георгий экен, бирок улуту Кытай экен. Экөөбүз бир топко сүйлөштүк. Жашы 65 жаштагы адам экен. Кытайдан 70 канчанчы жылдары дейт, тетиги Харбин, Манчжурия жактан, чыгыш жагынан Советтер Союзуна чыгып, анан ошол жерден бир татар аял, силер бул жерден жашай албайсыңар, өлүп каласыңар. Силер Кыргызстанда Ош деген шаар бар. Мен ошол жерден келгенмин. Ошол Ошко барсаңар, ошол жердин эли дагы, жери дагы, жашоосу да жакшы. Ошол жакка баргыла деп, анан ошол Кытай улутундагы эми үй бүлөнү Ошко багыттама берген экен. Анан ошол Ошко келип, а киши ХБКда иштедим дейт. Жаш болсун дейт, ХБКда иштедим дейт. Анан сен Оштуксуңбу дейт. Мен Оштук эмесмин, бирок мен Ошту жакшы билем. Ош деген ушундай керемет жер десем, анан мага ушундай толкундануу менен айтып берди. 27 жылдан бери Францияда жашайм дейт. Ошол жерде өзүм Кытай болгон менен жана православный динди кабыл алып, анан ошол жерде священник экен. Менден Ошту калп айтпайм, 1 саат Ош жөнүндө сүйлөштүк. Оштун керемет жерлери, Оштун керемет элдери, Оштун маданияты, Ошту оозунан түшүрбөй ушу киши мен мындай ушунчалык толкунданып отурдум. Мен айттым, рахмат дедим. Ушул канча жыл мурун кетсеңиз дагы бирок жашап кеткенмен, ушундай жакшы нерсе сиздин жүрөгүңүздө калып, анан ошону мага айтып берип атканыңыз мен үчүн чоң сыймык дедим. Мен Ошту дейт, ушул дүйнө жүзүн бүт кыдырдым дейт. Австралияда жашадым дейт, Европанын көп мамлекеттеринде жашадык дейт, Испанияда. Бардыгы жакшы дейт, бирок Оштой болбойт дейт. Анан бир тууган карындашым бар дейт. Ал Испанияда жашайт дейт. Азыр мен ушу сиздин телефонду таап алганга карындашым аябай сүйүнүп атат дейт. Себеби ал дагы ушу 2 көзү 4 болуп, анын гражданствосу Испанияныкы экен. Кантип виза алып, кантип ушул Ошко барып келсек, бир барып келсек жакшы болот эле, барып турсак жакшы болот эле дейт. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, майда чүйдө көп сөздөрдү сүйлөштүк. Айтат, мен дейт ошол ХБКда жанагы этаж үйлөрдө жашачу элек дейт. Анан ошол жерден чыккандан кийин жанагы лепешка бышырган жерге барып, анан ысык лепешканы алып туруп каймакка малып жегенде ушунчалык сонун болот эле дейт. Эми муну айтып берип атканда ошол киши ошол лепешканы алып, анан каймакка салып жеп аткандай болуп айтып берди. Ишенесиңби дейт, мага ошол ысык нам менен каймактын даамы Франциянын Мен деген ресторанындагы тамактардан өйдө турат дейт. Ушунчалык дейт. Акбуура сууну бойлоп базарга барчубуз дейт. Анан Акбуура деген аты ушундай которулап турбайбы, төө турбайбы дейт. Анан мен айттым, Акбуура деген, эми буура деген бул төөнүн эркеги болот. Анан төө киргенде, анан бул оозунан көбүк атып, тим эле ушундай бир буркан шаркан түшүп, такыр эжа бербей калат. Анан ошол Акбуура дарыясы ошондой болуп агып, буркан шаркан болуп, ушундай болгон үчүн анан ошол Акбуура деп аты калып калган. Десем, мен ошол Акбуураны бойлоп базарга барчу элем. Иши кылып, Ош жөнүндө Сулайман тоосуна чыкчу элек дейт. Сулайман тоосуна чыгып алып, Ошту ушундай мындай карачу элем. Ошол убакыттагылар, ошол көз караштар дагы деле көз алдыман кетпейт дейт. Мен ушунчалык сагындым Ошту дейт. Анан Оштун эли өзгөчө дейт. Андижанга барчу элек автобус менен дейт. Андижандан келчү элек, сен мендешпей, ал жерде көп улут жашачу. Өзбектер бар эле, татарлар, орустар, мага окшогон ушу башкалар. Анан мен өзүм баягы Кытай болгондуктан мен азиатмын да дейт. Баары бир ошол жерде Ошто өзүмдү
мындай бир жакшы сезчү элем. Анан Оштун эли сен мендешпей, бирибизди да бөлбөй, баягы үйгө чакырып, жанагындай нан жеп, чай ичип, ушундайлар дейт. Иши кылып, эгерде мени Оштук туугандар угуп аткан болсоңор, биз Ошубуз менен сыймыкташыбыз керек. Анан мен айттым, сизге дедим, бул нерсени ичиңизге катып жүрө бербеңиз дедим. 65ке чыгыптырсыз. Мен Кудай буйрса сизге ошол Германияда биздин жакын жерде жашаган, Италияда жашаган биздин кыргыздар бар. Мен ошолор менен байланышайын. Ошол жерде туризм менен иштеген биздин балдар, кыздарыбыз бар. Ошолорго телефонуңузду берейин, анан ошолор жардам берет. Анан Ошко сиз барарда мен Ошто толтура тааныштарым бар. Аяка да айтамын, сизди баягы бир кезде кандай мамиле кылса, азыр андан эки эсе жакшы мамиле кылып, сизди Оштуктар тосуп алат. Азыр Ош деген өзгөргөн, Ош деген современный шаар болгон, маданияты өтө жогору. Сиз барсаңыз Ошту балким Сулайман тоо ордунда турат, бирок Ош аябагандай көп жагынан өзгөргөн деп ушунчалык экөөбүз жакшы маектештик. Туугандар, биз экономикабыз артта болгон менен, элибиз аз болуп, жерибиз аз болгон менен, бирок биздин кең пейилдигибиз, айкөлдүгүбүз аябагандай кенен экен. Эгерде канча бир жыл мурун жашап кетип, өнүккөн мамлекетте жашаган адам ушундай сөздөрдү айтып аткандан кийин биз чын эле улуу эл экенбиз. Биздин жерибиз, биздин маданиятыбыз, биздин эми ал киши айтып отурса, мен мындай ушунчалык сыймыктандым да, балким мен да ошондой сезбегендирмин. Бирок бул киши айтып атат да, Швейцария биякта эле калат дейт. Швейцария биякта эле калат. Швейцарияда тоолору жана токойлору балким кооз жакшы көрүнүшү мүмкүн дейт. А бирок эли ал жердегидей толуктай албайт дейт. Элдин маданияты, элдин мамилеси Швейцарияда Кыргызстандыкына жетпейт. Ошон үчүн мен үчүн Ош, эми ал Кыргызстандын баарын Таласка баргам дейт, Ысык көлгө баргам дейт, Токмокко, ушундай баардык жерге баргам дейт. А бирок баягы Ошто жашап калган үчүн ошол тема Оштун айланасында болду. Анан мен аябай ыраазы болдум, сизге рахмат дедим. Менин ошол жерде бир случайный бир таанышым аркылуу менин телефонумду ошол жерден айткан экен, Кыргызстандан ушундай бирөөнү тааныйм деп. Анан ошондон жанын койбой телефонумду алып, анан өзү байланышка чыгып атат да. Мына достор, бүгүнкү мен үчүн эң бир жакшы жаңылык болду. Ушул Кудай буйруса, мен айттым, сиз өзүңүз эле барбай, кааласаңыз ошол жерде француздардан болобу, досторуңузду, үй бүлөңүздү ээрчите барыңыз. Себеби сиздин эле оозуңуздан укпастан, алар да өзүнүн көзү менен көрүп, биздин маданиятыбызды, биздин кооз жаратылышыбызды көрүп келсин. Кыргызстан деген кандай экен, кыргыздын эли кандай экенин өз көзү менен көрүп, анан баягы биздин дүйнөдөгү ордубузду баягы мындай бир табалы ошолор аркылуу, жөн эле баягы газета, журналдардан кээ бир убактарда жанагындай бир жаман информациялар чыгып калып атпайбызбы? Ошон үчүн ушу жакшы жагыбыздан да чыккандай бололу деген ой болуп атат да. Анан ошо ээрчите барыңыз дедим. Сиз үчүн мына азыр ушул тапта дедим, мына Оштун мэри аябагандай жакшы аракет кылып атат, шаарды оңдоп атат, түздөп атат, таза, ушундай бир жаңы көрүп берип атат. Сиз барсаңыз, сизди ошол жерден тосуп алып, сизге ошол алып барган конокторуңузду жакшынакай сыйлап, жакшынакай кылып мындай узатат. Эч бир сарсана болбой, эч ойлонбой барыңыз, быйылдан калбаңыз десем, ошо быйыл пенсиялык документтеримди ушундай кылып тууралап атам, Кудай буйруса 1-2 айда бүтөт дейт, андан кийин барам дейт. Эң негизгиси биздин ушул элибиздин мамилеси, башка улуттарга кылган мамилеси мына ушундайда билинет. Жыйынтыгы ушул биздин Ошту сагынып канчалаган жылдардан бери өзү эле эмес, ошол өзүнүн үй бүлөсү менен
сагынып, даже апам кайтыш болуп кетти дейт. Ошол апам өлөр өлгүчө ушул ошту оозунан түшүрбөй өлдү дейт. Биз эгерде ош болбосо, биз балким өлүп калмакпыз, биз балким жоголуп кетмекпиз, же балким жаман жашоодо жашап калмакпыз деп, ошол ошту мен үчүн Ош шаары ыйык шаар болуп калды дейт. Мына ушундай достор бүгүнкү жаңылык. Кудай буйруса ошол адамды жайында Оштон күтүп алып, жакшынакай сыйыбызды көргөзүп, кыргыздын жанагы айкөлдүгү, кыргыздын сыйчылдыгы эч качан өзгөрүлбөй тургандыгын, жанагы эч кандай бир бизге экономикалык жетишсиздик же болбосо дагы бир башка нерселер биздин ошол өзүбүздүн ички ата бабадан келаткан жанагындай сапаттарыбызды жогото албайт деп ушундай айтат элем да. Сагындым Оштой жеримди. Эми Ош жери мындайда Кыргызстанды, мына биз Кыргызстанда жашап туруп, ар кайсы облустарда, ар кайсы региондо жашап туруп, ошол бири-бирибиз менен катташпайбыз да. Бир кокустан эле бир жумуш болуп калып, бир айла жоктон эле барып калбаса, биз бири-бирибизге барып, бири-бирибиз менен катташпайбыз. Катташпагандан кийин сен ал жөнүндө билбейсиң, билбегенден кийин оозуңа келгенди сүйлөй бересиң, ар кандай бирөө бирдеме десе ишенип. Мен Кыргызстандын баардык аймагын жакшы билемин. Баардык жеринде болгом. Ош, Баткен, Ысык көл, Талас, Нарын, Чүй, бүт. Эми Ош жөнүндө айтсам, Ош чын эле керемет жер. Мен Ошто биринчи жолу самса жегемин. Самса, ошого чейин самса жеп көргөн эмесмин. Ошол Оштон барып самса жедим. Оштон барып самса жеп, бирок биринчи жолу самса жегенде оозум күйүп калган достор. Анткени самсаны жаңы эле тандырдан алып чыгып туруп мына деди. Анан мындай сыртын карасам, мустак эле сезилген да. Анан баягы кекиртек жаман да. Алып туруп, ушундай бир чоң тиштеген экенмин. Так ошо мен тиштеген жерде куйрук май бар экен, ысык бойдон экен. Оозум күйүп калган. Бирок ошол самсанын даамы, самсанын жыты, мына жанагы Георгий айткандай, мен деле ушул кезге чейин баягы оозуман кетпейт даамы. Оштун дагы бир нерсеси, мен Георгий экөөбүз сүйлөшүп айттым, Ошко барганда бир чайханага кирсеңиз, сизге тамагыңызды, заказыңызды алып келгенче, сизге чай алып келип, анан нан алып келип берет. Ошол чай менен нандын акчасы жанагы сиз заказ берген тамактын акчасына кирбейт. Сиз ошол жерде шашпай отуруп, каалашыңызча чайды ичип, нан менен туруп алып кетип калсаңыз, сизден акча сурабайт. Анткени бул Оштун ушундай бир жазылбаган мыйзамдары бар. Ошол келген адам ошол жерде чаңкап келсе, ошого сөзсүз чайын берип, анан нанын берип, сыйлап, анан тамак иче турган болсо, анда тамагын дайындап алып келип берет деп. Анткени мен ошондо көп көргөмүн. Барып чай ичип, нандан жеп, эми чай менен нан жегенде кээде тамак деле ичкин келбей калат да, бирок ошону эме кылып, чай ичип, нан жеп алып, чыгып акырын кете бересиң. Бул өзгөчөлүк. Бул ошол Кыргызстандын деле баардык жеринде мындай эмес. Ошто ушундай. Оштун базарына кирсең, ушунчалык түркүн жер жемиштер. Эми Георгий айтып атат, ишенесиңби дейт, мен Оштун базарын эстегенде шилекейим агып кетет дейт. Бул жерде супермаркеттерге киресиң дейт. Мен деген ушундук дүкөндөргө киресиң, бирок ошол Оштун базарындагыдай эч нерсе таба албайсың дейт. Жүзүңдү оозуңа салганда сен чайнабайсың дейт. Жүзүңдү оозуңа салып биртке турсаң эрип, өзү кирип кетет дейт. Ушунчалык бир эме берилгендик менен айтты да. Бирок мен да ошолорду көргөмүн. Жанагы ысык нанды каймакка батырып жегени, иши кылып кыргыз жери сопсонун, кыйла жерден ош сонун деген сөз бул бекеринен айтылган эмес достор. Ошон үчүн силерге дагы бир жолу айтамын, биздин жерибиз, биздин элибиз бул дүйнө жүзүндө жок эл. Биздикиндей салт, биздикиндей мындай бир кененчилик,
bir başkaça bizdin eldi balkim özümüz көп barктабай жүргөндүрбүз, бирок четке чыгып башка элдерди, башка улуттарды көргөндө өзүңдүн элиңдин баркын билесиң ошондо. Ошондуктан мен ушул сөз менен баарыңды айтат элем, келгиле бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди барктайлы, жанагы бири-бирибизди карым катнаш кылалы. Сөзсүз эле бир жумуш менен эмес, мындай бир ички туризмди өнүктүрөлү. Жанагы кыргыз жери бири-бирине, мындай региондор бири-бирине окшобойт. Ар бир жердин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Биз ошону менен сыймыктанышыбыз керек. Кичинекей Кыргызстандын дагы бир башынан бир башына барсаң, сөзсүз бир жери өзгөчө. Бир райондун ичинде айылдардын ортосунда өзгөчөлүктөр бар. Ошон үчүн ошону биз билишибиз керек. Бири-бирибиз менен катташып, ошол өзгөчөлүктөрдү билип, ошол жердин каада салттын, үрп адатын, керек болсо жанагы диалект, сүйлөгөн сөзүбүздүн айырмачылыгы, ошолорду мындай билишибиз керек. Бул аябай жакшы нерсе. А биз болсо кээде бир болбогон нерсени талашып жатып калып атпайбызбы? Жанагындай бул туура эмес, анан бул адабий тил, анан бул мындай тил деп. Жок. Биздин ошол жерде жашаган өзүбүздүн тилибиз бар. Биз ошол тилди колдоно берели. Мейли адабий тилде китепти жаза берсин, бирок биз бири-бирибиздин ошол жерде тилибизди сыйлашыбыз керек. Мен жакында эле мына Facebook'та аксылыктардын тили боюнча аябай жакшы сөздөр жазылды. Аксылыктар аябай куудул сүйлөйт. Аксылыктарда мындай бир кыргызда көп сейрек учурай турган, даже учурабай турган сөздөрдү көп колдонушат. Анан аябагандай мындай байкасаңар, аксылыктар менен сүйлөшсөңөр, аксылыктар көбүнчө тамашакөй, анан сүйлөгөндө аябай чымчып, туздап ушинтип сүйлөшөт. Булардын жанагы көп сөздөрү бир башкача, биринчи барган кишиге башкача угулат. А бирок бара-бара мен аксыга күйөө боло болом. Ошол аксылыктардын мындай сүйлөшкөндөрүн укканда чын эле бир мындай жанагы аябай тамашакөй, аябагандай шайыр, анан аябагандай куудул экенин байкайсың да. Ошол эле сыяктуу Баткен, Ош, Нарын, Көл, ар бир жердин өзгөчөлүктөрү бар. Ошон үчүн биз бири-бирибизди кыдырып, бири-бирибизге жанагындай ички туризмди өнүктүрсөк, бул аябагандай жакшы болот. Биз ушуну жакшы бир жолго коюп, анан жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан мына карагыла, канча бир жыл мурун кеткен улуттук Кытай өзү православный священник киши ушундай сөздөрдү айтып аткандан кийин биз жөн эле жанагындай сыймыктануу менен бири-бирибизди ушундай жакшы мамиле кылып сыйлашыбыз керек. Ошол достор, бүгүн ушул жанагы Франциядагы жашаган Георгий менен болгон маегимди силерге ошо айтып коеюн дедим. Кудай буйруса, ошол кишини күн жылыганда жанагы могу жаман нерсе бир алыстап тынчып калган кезде ошол кишини Кыргызстанга чакырып, жакшынакай Оштун сыйын көргөзүп, кыргыздын сыйын көргөзүп, анан жакшынакай узатып коебуз деп ойлоп атам. Ошону айтайын деп чыктым. Баарыңарга ден соолук, эң башкысы ден соолук. Бизди жанагындай жаман нерселер эч качан жолобой айланып өтүп турсун. Биздин элибиз дайыма биримдиктүү бололу. Биримдиктүү болсок биз баардык кыйынчылыкты жеңебиз. Ынтымакта бололу. Анан дайыма ошо бири-бирибизге сый мамиле кылалы. Бар болуңуздар. Шуну менен бүгүнкү түз алып көрүүнү болду кылалы. Мен дагы жетчү жериме жетип калдым. Барыңыздарга кутман кеч. Бар болуңуздар.